Доломби концепциясы. Кыргыздар бир атадан таркаганбы? Кыргыз санжырасы. Этнографияда бир улут эки жол менен пайда болот. Конструктивизм жана примордиализм. Конструктивизм ар түрдүү уруулардан, элдерден, расалардан конструкцияланып куралат. Примордиализм байыркы элдин түздөн-түз тукуму, бир атанын балдары, өңү түсү, маданияты, тили өзгөргөнүнө карабай. Биздин тарыхчылар примордиализмди карманышат. Ала тоолук кыргыздар эне сайлык кыргыздардын түздөн-түз тукуму дешип. Анан эле байыркы кыргызды Долонбийден таркатып салган. Долон аксакал 14-15 кылымдарда жашаган. Суроо жаралат. Калган эне сайлык кыргыздар кайда калды? Барсбек кагандын, Иренек хандын тукумдары кайда? Жоголуп кетти. Же Долон аксакал ошол Алтайдан, эне сайдан келип, ошол Барсбектин тукуму. Же жанагы душмандын колунан бардык кыргыз тукум курут болуп, буг эне багып алган бала ушул Долонбийби? Бул болду. Илимдер академиясында тарыхтын нанын жеп отургандар жооп берер. Эми атабыз деп жүргөн Долон аксакалга келсек, анын 3 уулу болуптур. Ак уул, куул, анан кызыл уул. Ак уулу оң канат, куулу сол канат, кызыл уулу ичкиликтер. Долонбийден баш аяк болуп, Кыргызстандын ичинде, анын сыртында 6 миллиондой кыргыз таркаптырбыз. Математикага таяна турган болсок, ата менен баланын ортосун 30 жылдан эсептегенде, Долонбий кыргыздардын 20-чы атасы болуп калат. Азиянын жарымын басып алган Амир Темирден да мынча урпак тараган жок. Генетикага таянсак, ДНКсы да азыркы кыргыздардын ар түрдүү. Буга санжыра өзү деле жооп берет. Бир эле учурда Нойгут Долонбийдин кызы Наалы эжеге үйлөнөт. Андан монголдор менен чериктер таркайт. Анан эле кызыл уулдун бир бутагы Нойгут болуп чыга келет. Ошондо ак балтанын чубагы болгон Нойгуттар Долонбийге күйөө балада, анан балада болуп чыгабы. Мындай карама-каршылыктар толтура. Майда уруктар чоң уруулардын арасына сиңип кеткен. Мисалы Тор айгыр деген Кыпчакта да жүрөт, Саякта да жүрөт. Айтамга деген урук дээрлик бардык региондордо учурайт. Бардык урууларга кирип кеткен. Кулалы таптап куш кылдым, курама жыйнап журт кылдым. Тели куш таптап куш кылдым, тентеген жыйнап журт кылдым. Деген манас атабыздын ураны примордиализмде бир атадан таркаганыбызды жокко чыгарат. Албетте бар арабызда Долонбийдин урпактары. Кийинки чыгарылышта эмне үчүн бабаларыбыз примордиализмди карманышканын айтып берем. Каналга жазылабыз.